Статистика боюнча быйылкы жай эң аптаптуу жылдардын катарын толуктайт. Бүгүнкү күндө Ак Бууранын жээгинде өтө көп адамдар эс алып жүрүшөт. Алардын көпчүлүгүн мисалга мындай жаш балдар толуктап келет. Бир жагынан бул жайкы эс алууда сууга чөмүлүү жакшы болсо, бир жагынан кооптуу. Учурда Ак Бууранын жээгинде сууга түшүп эс алып жүргөн адамдардын саны өтө көп. Эс алуучулардын көпчүлүгүн жаш балдар түзөт. Алардын кээ бирлери ата-энеси менен келишсе, айрымдары достору менен келгендер. Алар сууга түшүүдө эч кандай коркунуч жок экенин айтышат. Ушул жылы 3-4 жолу келдим. Ошо биринчи жолу ата-энем менен келдим. Атак досторум менен келдим. Жок, коркпойм. Анткени мен өзүм сүзүштү билем, ата-энемдер деле карап турушат. Бирок чукур деле эмес. Я приехала сюда, вот мимо проезжала, и вдруг захотела посмотреть, как тут хорошо. Тут так прохладно, так вода красивая. Мне тут очень нравится. Ош шаарын аралап өткөн 9 канал жана бир чоң Ак Буура дарыясы бар. Жай мезгилинде бассейндерден сырткары аталган каналдарга да сууга түшкөндөр көбөйөт. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын куткаруучулар окутулуп, көзөмөлдөр күчөйт. Ак Буура дарыясынын каналдарынын жээгине келип эс алган жарандарга түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлөт. Андан сырткары дагы мына Ош шаарынын аймагында жайгашкан эс алуучу жайлар, бассейндерге жыл сайын бизде куткаруучуларын окутуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Быйылкы жылдын эсебинен дагы мына Ош шаарында жайгашкан бассейндердин куткаруучуларына 10 куткаруучулар окутулду. Жайкы Саратанда жарандардын көпчүлүгү сууга түшүүнү каалашат, бирок алардын баары эле коопсуздук эрежелери менен анчейин тааныш эмес. Статистика боюнча Ош шаарында 2019-жылы 8 адам сууга чөгүп каза болсо, үстүбүздөгү жылы 13 адам жан берген. Алардын 9-у чоң кишилер, ал эми 4-өө жаш балдар. Зыягүл Болот кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.